Assalamu alaikum dostlar. Бұл барғызар білгендейле біздің Юго-Восток кіші районымызда açılған жаңы Эсалу бағы. Albatta aябай сонун болуп калды. Мурда бул жерлер чаң басып эле жатчу эле. Бирок бүгүн мен айтайын деген маселе паркта эмес, бул Эсалу багына сөз жок, аябай сонун болгон. Ушул Эсалу багына өтө турган пешеходко лежачий полицейский коюлган да. Анан эми бұл жекеле менин оюм, комментарийден тепилип кетмей жок. Өзүңөрдүн оюңарды калтыргыла бул боюнча. Ушул лежачий полицейскийди алып таштап туруп эле ордуна светофор коюш керек го дейм. Себеби аябай пробка создать этет да. Анан аябай острый коюлуп калган лежачий полицейскийчи. Азыр мына машиналардын өткөндөрүн байкасаңыздар, аябай акырындык менен өтүш керек болот да. Өтө бир кырлуу кылып коюлган. Жалпак тил менен айткандачы. Карасаңар мына кандай кантип токтоп өтүп атышат. Дегеним бул эртең аябай чоң бир пробканы создать этет да. Азыр эми бүгүн 21-июль. Азыр выходной, каникул, мектептер жабык, жогорку окуу жайлар жабык. Бул жакта өзүңөр билесиңер, студентский городок. Студент дегендин бир 90% эле ушул жакта. Эми ал жерде окугандар болот, иштеген мугалимдер болот. Өзүңөр билгендей эле. Туурабы? Мына мисалы бул жакта Юго-Восток тарап бүт факультеттер ушул жакта. Бул жак Татан тарап ушул жактан кыймыл келет, аябай көп келет. Пробка болгондо эми Юго-Восток тарап Ошкуга чейин. Татан тарап болсо Татандын светофоруна чейин пробка болуп кетет. Эртең сентябрдан тартыпчы. Ошого могул жерде алып таштап туруп эле ордуна светофор коюп, машиналарга 1 минутта берсек, где-то эми мисал катары айтып атам да. Жөө жүргүнчүлөргө бир 20 секунд берсе, бирден топтолуп өтүшөт эле. Азыр эми бир киши бул жактан келет, ал өтүп бүткөндө дагы бир киши нар жактан келет. Ошентип отуруп эле машиналар туруп калат да, пробка болуп кетет.